11-сентябрда Ош-Баткен-Исфана унаа жолунун 11-чакырымында Audi 100 үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу рулга ээ боло албай унаа жолдон чыгып оодарылып кеткен. Бул тууралуу өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык жерине 6 куткаруучу тартылган, бирок алар жеткиче тез жардам кызматкерлери жабыркагандарды Баткен облустук ооруканасына алып кетишкен. Кырсыктын кесепетинен 1993 жана 2005 жылы туулган 2 жаран жабыркап, жана 1960-1974 жылы туулган 2 жаран ооруканада каза болду деп айтылат билдирүүдө. УКМКнын пара менен кармалган кызматкери иштен бошотулду. Бул тууралуу аталган мекеменин басма сөз кызматы билдирет. Маалым болгондой, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өздүк коопсуздук кызматы улуттук коопсуздук органдарынын кызматкерине карата жүргүзүлгөн кызматтык иликтөөнү аяктады. Ички иликтөөнүн жүрүшүндө аныкталгандай, үстүбүздөгү жылдын 4-сентябрында Бишкек шаарындагы Финполдун кызматкери кылмыш жаза кодексинин 326-беренеси пара талап кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүштүн алкагында УКМКнын кызматкерин кармашкан. Кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгында кызматкер беделин түшүргөнү үчүн улуттук коопсуздук органдарындагы иштен бошотулган. Бүгүнкү күндө аталган факты боюнча сотко чейинки өндүрүш жүргүзүлүп жатат. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Укатбек Боронов 11-12 сентябрь күндөрү 2 күндүк иш сапары менен Жалал Абад облусуна барат. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынын маалыматтык камсыздоо бөлүмү билдирет. Өкмөт башчы Жалал Абад облусундагы жумушчу сапарынын алкагында Чаткал, Ала Бука жана Аксы райондорундагы социалдык объектилердин курулушун, ички жолдорду реконструкциялоо, ирригациялык объектилерди куруу боюнча долбоордун ишке ашыруунун жүрүшүн көрүп чыгат. Ошондой эле кайра иштетүүчү ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышат.